Урматтуу көрүүчүлөр, мен эми могу көбүнчөсү малолитражка жакка келдим. Бул жакта ушу Hyundai Getz, Chevrolet Spark, Honda Jazz, Mitsubishi Space Star'lar жана башкалар бар. Азыр алдымда Chevrolet Spark. Корейскийби? Өзбекстан экен. 2011, объемы 1, баасы $3800. Вот так. Ички салонуна көңүл бурсак, алдыңкы айнектери электростеклоподъемникте. Так, минимальный эле комплектацияда. Сиденьялары мынандай ткань материалда. Toyota Corolla седан. Объемы 1.6, телефон номерлери. Айтылыш баасы 330 000 сом деп атат. Toyota Corolla, хэтчбэк, кузов. 2003, объемы 1.6, коробка механика, ABS, airbag, подогрев сидений, кондиционер, электропакет деп жазып коюптур. Телефондор 555 14 17 14. Айтылыш баасы 360 000 сом деп атат. Hyundai Getz 2004, объемы 1.4, коробка механика, телефон номерлери эсин. Айтылыш баасы 250 000 сом деп атат. Ички салону. Мындай мистери мультимедиасы бар экен, коюлган экен. Hyundai Getz рестайлинг. $2007, объемы 1.6, телефон номерлери эсин, коробка механика. Айтылыш баасы 280 000 сом деп атат. Chevrolet Spark, Корея. 2012, объемы 1, коробка автомат, телефон номерлери эсин. $320 000, Баасы 320 000 сом деп атат. Ички салон көрсөтүп берейин. Кожа ак кара кожада, ачык түстө. Штаттын монитору жок. Приборный панелинде 112 785 км деп көрсөтүлүп турат. Коробка автомат. Honda Fit. Объемы 1.3, телефон номерлери эсин. Бул ички салону. Боло турган баасы 325 000 сом деп атат. Chevrolet Spark, Корея. Мынандай өзүнүн оригиналдуу литый дистеринде 4 дөңгөлөгү тең летний. Жылы 2014, объемы 0.8, коробка автомат. Повторите поворота дагы бар экен. Боковых зеркалда. Арка жагынан көрүнүшү 4 партроник датчиги коюлган. Так, ички салонуна көңүл бурсак,
мынандай бир түстүү эле кожада сиденьялары. Мультируль, 4 айнеге тең электростеклоподъемникти блокировкалар менен кошо подогрев сидений да бар экен. Алдыңкы айдоочу менен жүргүнчүгө. Баасы 350 000 сом деп атат. Айтылыш баасы. Honda Jazz Германиядан экен, германский номерлер. Коробка автомат 2008. Телефон номерлери эсин Кыргызстан номер алынган. Так, эшиги жабык экен. Мындайын эле көрсөтүп берип коеюн. Ички салонун. Айтылыш баасы $6800. Кийинкиси да бир Honda Jazz. Бул уже бамперлери башкача болуп турат. Обвестер менен кошо. Мынандай өзүнүн Honda леты дистеринде оригинал. Телефон номерлери эсин. Жылы канча? 2007. Коробка автомат. 4 партроник датчиги коюлган экен. Бул жерде байкаганыңыздардай. И рестайлингтен мындай арканкы фонарлары турат. Ички салонуна көңүл бурсак, 4 айнеге тең электростеклоподъемникте блокировкалар менен кошо максимальный эле комплектацияда экен. Мультируль 7 ручной которулат. Ылдамдыгы функциясы да бар кнопкасы менен. Ичи таза, жакшы эле. Сиденьяларда мындай байкасаңыздар, жумшак жеринде жыртык жерлери жок. Бунун баасы айтылыш баасы $7000 деп атат. Hyundai Getz рестайлинг. Бул да максимальный комплектацияда дейт эси. Коробка автомат. Жылы 2009, свежий перегон. Телефон номерлери эсин. Арканкы жагынан көрүнүшү. 4 айнеге тең электростеклоподъемникте блокировкалар менен жана электрическая корректировка боковых задних видов зеркал, мультируль. Пробеги 99857 километр. Кондиционер бар. Подогрев сидений алдыңкы айдоочуга жана жүргүнчүгө бар. Подлокотник бар. Бунун баасы канча болуп атат? 385 000 сом. Hyundai Getz российский номерде. Ошон үчүн суммасы азыр кичине арзандыраак болот. 2003, объему 1.4, коробка механика, телефон номерлери. Азыр арка жагынан да бир тартып берейин. Машина орточо абалда. Ички салону. Коробка механика 5 ступкада. Айтылыш баасы 200 000 сом деп атат. Hyundai Getz рестайлинг. Рестайлингде кээ биркилер сурап калып атат, кандай айырмачылыгы мо буферлеринде, фарларында айырмачылыгы болот. 2009, объему 1.4, телефон номерлери, коробка автомат. Айтылыш баасы 300 000 сом деп атат. Тоголоп 300 000 сом. Максимальная комплектация экен, мультируль, подлокотник бар. Подогрев сидений жок экен.